Замирбек Базарбеков Ош облусунун жана Бишкек шаарынын жергиликтүү сотторунун ишини жыйынтыктар боюнча отчетторду укту. Адаттагыдай эле Жогорку соттун жетекчилиги Ош облустук жана Бишкек шаардык сотторунун төрагаларыны жана төрага орун басарларынын ар бир судьянын ишинин жүктөмү жана сот адилеттигинин сапаты тууралуу маалыматын видеоконференция аркылуу укту. Ош облустук сотунун кылмыш жаза иштер боюнча төраганын орун басары Азамат Жумагулов, жарандык жана экономикалык иштер боюнча төраганын орун басары Алмаз Койлубаев жана административдик иштер боюнча төраганын орун басары Азамат Алыбаев судьялар тарабынан сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатынын көрсөткүчтөрү тууралуу жана анын саны боюнча маалыматтарды өз баяндамаларында айтып өтүштү. Ош облустук сотунун төрагасы Мирлан Боронбаев Ош облусунун жергиликтүү сотторунун ишмердүүлүгү боюнча жалпылоо баяндама жасап, анда биринчи жана апелляциялык инстанциядагы соттордун иштерди кароонун сапаты боюнча маалымат берди. Мындан тышкары Ош облустук соттун төрагасы Мирлан Боронбаев белгилегендей 2023-жылы мекеме ишканаларга карата мыйзам бузууларды жоюу максатында шаардык жана райондук соттор тарабынан жалпысынан 121 жеке аныктама чыгарылган. Ал эми өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарууда Бишкек шаардык сот тарабынан Борбордогу райондук соттордун жана Бишкек шаардык сотунун сот адилеттигин ишке ашыруу боюнча ишмердиги жана ишинин сапаты талданды. Талдоо көрсөткөндөй, өткөн жылы Бишкек шаары боюнча каралган иштердин саны 2022-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу көбөйгөн. Эгерде 2022-жылы 57 миңден ашык сот иши каралса, 2023-жылы 68 миңден ашык иш каралган. Башкача айтканда 10.829 ишке көбөйгөн. Бул 15,8%ды түзөт. Өзгөчө көңүл жеке аныктамалардын санына жана натыйжаларына бурулду. Бишкек шаардык соту тарабынан 10 жеке аныктама, ал эми Бишкек шаарынын административдик жана райондук соттору тарабынан 179 жеке аныктама чыгарылган. Бишкек шаардык соттун төрагасы Нурбек Эсеналиев жокко чыгарылган соттук актылардын санын азайтуу үчүн биринчи инстанциядагы судьяларга практикалык жана методикалык жардам көрсөтүлүп жаткандыгын айтты. Ошондой эле процесстик мөөнөттөргө өзгөчө басым кылып, аларды сактоо соттордун маанилүү милдеттеринин бири экендигин белгиледи.